Медиация бул талашкан тараптарды элдештирүү институту. Башкача айтканда, жарандар сотко кайрылбастан медиатордун жардамы менен өз ара макулдашууга келе алышат. Бул механизм Кыргызстанда 8 жылдан бери колдонулат. Алсак, Ош облусунда жыл башынан бери медиация боюнча 28 факт катталган. Анын ичинен 19-у сотко жетпей эле чечилген. Медиаторлук деген бул абдан жакшы институт деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бул соттордун жүгүн жеңилдетүүгө, андан тышкары элдердин ынтымагын алып келип, баягы жакын адамдардын ортосунда келишимге келтирүүгө бир жакшы бир мыйзамдуу түрдө өбөлгө түзө турган жаңы институт да. Канчалык көп жараштырган судья, мен ойлойм бул квалификациясы эң жогорку судьялардын бири болуп эсептелинет депчи. Себеби дегенде эки адамды макулдашууга келтирген бул сот процессин өткөрүп мыйзамдуу чечим чыгарууга караганда оорураак нерсе деп ойлойм да. Медиациянын 4 принципи болот. Бүгүн Ош шаарында медиацияны өнүктүрүүгө багытталган иш-чара өткөрүлдү. Ага Ош облустук сотунун судьялары, сот аппаратынын кызматкерлери жана медиация кызматынын өкүлдөрү катышты. Иш-чарада Түрк дүйнөсүнүн медиаторлор биримдигинин төрагасы Якуп Эрикел бул тармактагы эл аралык ыкмалар менен бөлүштү. Dünyada arabuluculuk 160 ülkede uygulanıyor. Бүт дүйнөдө медиация институту колдонулса, анын ичинде Турция биринчи орунду ээлейт. Турцияда жарандар өз ара келише албай сотко кайрылышса, сот органдары алгач медиаторго кайрылгыла деп талап кыла алат. 10 жыл ичинде 8 миллион учур катталып, 6 миллиону сотко жетпей чечилген. Ушул багытта биз Түрк өлкөлөрүндөгү билим сапатын жогорулатуу үчүн бүгүнкүдөй жолугушууларды өткөрөбүз. Şu anda dünyada bir numara. Сот процессине короткон чыгымга караганда медиатордун кызмат акысы арзан болот. Орточо эсеп менен 3000ден 5000 сомго чейин сарпталат. Айрым маселелерди сот айлап, жылдап караса, ал эми медиатор бир жумада чечип берет. Yarımdan көп үй бүлөлүк маселелер, ишкерлик бар. Где-то 10-15% жазы маселелердин карайбыз. ГСН менен биз меморандум түзгөнбүз. Ошон үчүн башынан эле жакшы иштеп келатабыз. Алар тезирээк көбүрөөк жөнөтөт. Биздин статистика ошону көрсөтүп атат. Түрмөдө отурган алдамчылык менен отурган экен. Андан кийин ал тарапты биз таап, экөөнүн жарашуу келишимин алып келдик. Түрмөдөн чыгарып бердик. Медиация 3 этап менен жүргүзүлөт. Адегенде тараптарга маалымат берилет. Андан соң макулдашуу келишими түзүлөт. Ошондон кийин гана жараштыруу процесси башталат. Бул ыкманын дагы бир артыкчылыгы, анча оор эмес иштерде тараптар элдешсе, кылмыш иши козголбойт. Айтунук Мамытова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары.